Урматтуу телегөрүүчүлөр, жалпыңыздарга салам айталы жана бул вакыттарда барыңыздарга кутмандуу таң каалайбыз. Дария тазаланат агым менен, темирдин даты кетет жалын менен. Самынды бетти колду жуусаң болот, жүрөктү жууй албайсың самын менен дейт. Мына ушундай жакшы бир учкул сөздөр кайсыл бир акындын кол жазмасында айтылган экен да. Анын сыңарында чынында эле көңүлдөрдү калтырууга сиз деле аракет кылбаңыз. Болушунча эми ар ким ушуну көңүлү сөз калтырайын деп аракет кылбаса керек. Калтырып албаганга аракет кылышыбыз керек экен да. Жакшы сүйлөп, жакшы сөздөр, жакшы бир кичинекей нерсени жерге түшүп кетсе алып берип коюу менен мына ошентип көңүлдөрдү алууга аракет кылалы. Урматтуу көрүүчүлөр, барыңыздарга бул вакыттарда Кел чай ичели программасы сиздерге чоң саламын жолдойт. Көрсөтүүбүздүн башкы демөөрчүсү Пиала Голд чайы. Пиала Голд орто жалбырактуу номер 110 көк чайы сиздердин даам артыкчылыктарыңыздарды жана үй бүлөлүк салттарды эске алып, дүйнөлүк эксперттер тарабынан жасалган. Үй бүлөңүз үчүн дайым эң жакшысын тандоого аракет кыласыз. Үй бүлөлүк түшкү тамакпы? Даамы менен жыпар-жытты жакшыраак сакталыш үчүн атайын сиз үчүн таңгактадым. Пиала Голд көк чайы сүйүктүү тамактарыңыз менен мыктай калышат. Пиала Голд чыныгы чай сүйүүчүлөр үчүн алтын стандарт. Чай сүйүүчүлөрүнүн катарын сиз да толуктаган болсоңуз, келиңиздер чай ичебиз, биздин катарда болуңуз. Маек курабыз азыр биздин студиябызга келген коногубуз менен. Сиздер дагы суроолорду бериңиздер. Биз болсо жооп алып берүүгө аракет кылалы. Бүгүн биздин студиябыздын коногу мына ушул тармакка кадам таштап өзүнүн бир кыялдарын, максаттарын ишке ашырайын деп турган учур. Бүгүн бизде конокто ырчы, жаңы аткаруучу десек болот, Сезим Болотбекова бизде конокто. Сезим, кош келиңиз. Саламатсыздарбы? Кутман таңыңыз менен супсулуу болуп келиптирсиз. Рахмат. Эл журт менен учурашып алыңыз анда. Саламатсыздарбы? Болду, ушундай эле. Бардык биздин көрүүчүлөргө эскерте кетели. Сезимдин бүгүн биринчи эфир экенин эсиңиздерге салып өтөлү. Сиздер тараптан дагы колдоолорду күтөбүз. Бизге 0508 400 100 номери аркылуу WhatsApp'тан суроолорду берсеңиздер болот. А биз болсо баштай берсек, Сезим, айтсаңыз, жаңы баштап атасыз, кадам таштап атасыз дегендей, алдыда эмне мындай кыялдар турат, алдыда бир мындай биз кыялданганда бир күзгү тургандай да, бир айнек тургандай дейли, ары жагы анчалык көрүнө бербейт, бирок биздин кыялдар бар да. Кандай элестетүү болуп атат сизде? Мен эми бул балалык кезимден кыялданган чыгармачылык жак кырдаган мен балалык кезимде кыялым болчу. Мен азыр алдыдагы кыялым бул чыгармачылыкта эң мындай жакшы жолдорго, ийгиликтерге жетүү болуп атат. Азыр буюрса жакында баштадык. Ырларды жаздырып, вокалдан сабак алып, чуркап аткан учурубуз. Буюрса эми алдыда келечекте максаттарым бир чоң жетишкен чыгармачылык адамдардан болом деп ойлойм. Азыр баягы элди таң калтыруу бир аз кыйын болуп калбады, Анан өзгөчө болсоң сен эч ким деле карабайт дегендей. Кандай бир өзгөчөлүк киргизейин деп атасыз? Өзгөчөлүк киргизгенде биз эми эски ырларды жаңылап ырдап чыгуу бул оюмда, кыялымда болуп атат. Өзгөчөлүгү азыр көбү жаздырып, мындай ырдаганда адамдар жаңы жаздырып атат, жок эскини эле ырдап чыкпайбы дегендер да болуп атат. Башкалардын комментарийинен көрүп атабыз. Ошон үчүн мен эски ырларды кайра жаңылап, жаңы форматта кылып ырдап чыккым келип жүрөт. Эмне айтсаңар айткыла, мен ырдап чыгам деп коюңуз. Ошондой. Жазылган ырларыңыз барбы? Кандай аталат? Ошолор жөнүндө айтсаңыз. Өзүбүз жаңы баштаганда жаңы ыр менен баштайлы деп бир ыр жаздырдык. Сени сүйөмүн деп. Андан башка азырда жаздырып атабыз, ал эми эски ырларды жаңылап чыгып атабыз. Жакында чыгып калат, жакында көрөсүздөр. Буюрса. Музыкалык билим жөнүндө айтсаңыз, билимиңиз барбы же өзүңүз баягы кызыгуу менен бул тармакка аттанып атасызбы? Музыкалык билимим жок, кызыгуу менен аттанып атам. Азыр учурда вокалдан сабак алып атам. Азыркы учурда. Мурун окуп жүргөнүмдө бир аз комузга кызыгып, комузга барып, ушундай болчумун. Мындай ырдап, бир аз ырдап калчумун. Эми азыр вокалдан сабак алып, ошол менен эле кетейин деп атам. Ырчылыктын эмнеси жакшы деп ойлойсуз?
ырчылыктын мен үчүн эми кызыгуум болгон үчүн бардык жагынан жакшы көрүнөт көзүмө. Ар бир тарабынан мындай өзүңдүн жакшы көргөн кыялыңдагы жумуш болсо, буну рахаттануу менен жасагаң келет экен. Мен үчүн башка мындай тойго же концертке эмес, мындай өзүм үчүн, кызыгуум үчүн эле ырдап чыгып атам. Атайын бир кыялым болгон үчүн. Баягы чоң бир нерселер эмес, өзүңүз сүйүп чыгармачылык менен жүргүңүз келет, же өзүңүз үчүн ырдагыңыз келет? Өзүм үчүн, өзүм сүйгөнүм үчүн да чыгармачылык кылып, бир аз ырдап ушундай болуп атат. Өзүңүздүн кесибиңиз кайсыл? Өзүмдүн кесибим мен негизи бухгалтер жагы. Бухгалтер жагы көрүнүп турат, бухгалтер экениңизчи мындай сырттан караганда эле. Бухгалтер жагы эми ал окууну мен үйдөгү ата-энемдер мамам мындайча айтканда кыйнап окутуп койгон. Мен окуйсуң деп, ошондон эле окуп калдым. Өзүмдүн кызыгуум болбогон үчүн да ал тармакта иштеген жокмун. Иштебейсизби? Жок. Түшүнүктүү. Жогоруда айттыңыз, ырчылык мен үчүн баардыгы жакшы көрүнөт депчи. Кыйынчылыгычы бар деп ойлойсузбу? Кыйынчылыгы бар экен. Биз ыр жаздырганда көрдүм мен. Мисалы, эфирден ырдап чыгып коюшсам, болду, ырдап чыгып койду, бүттү, оңой экен деп ойлочумун. Убакыт жетишпей калат экен. Ыр жаздырасың, кайра жаздырасың, аранжировкасы, анан фотосессия деп атып, кыйынчылыгы өтө эле көп экен. Азыр башталышында эле мен көргөнүм. Башында эле байкап атасыз. Ооба, башында эле байкагам. Бир күнү жок, мен ырдабайм дебейсизби? Жок, андай дебейм. Бул менин кыялым болчу. Жакшы, кыялдар орундалсын. Негизи бул тармакта ырчыларда, Кыргызстанда эмес, башка өлкөдө деле, мисалы, кайсы ырчыны карап, суктанып, ушундай болсом деп атасыз азыркы учурда? Мен Кыргызстанда ырчылардан Роза Аманова, мен кичинекейимде комузга барып калчумун дедим го, кружокто. Ошондо Роза Аманованын ырларын, ырдап калган эжекебизди көрүп калчумун. Ошондон эле мен кыялым Роза Амановадай болуу, насаат терме ырларын ырдайт. Ошол неме жактырам, ошол. Комуз чертесиз азыр, Азыр кичинекейимде барып чертип калганым үчүн азыр унутуп деле калдым. Кийин убакыт болгон жок. Эми кайрадан баштайын деп атам, буюрса жакында баштайм. Роза Амановадай болуш үчүн бир насаат ырларды, салттуу ырларды ырдап чыгыш керек, Ооба, ошондой кылайын деп атам, эми кайрадан комузга барып баштап. Жеке эле комуз эмес, гитара дагы кошолуу деп атабыз буюрса. Жакында. Азыр жакын только вокалдан сабак алып атканым үчүн жакынкы учурда комузду баштайм. Гитараны да кошобуз буюрса. Вокалды кимден алып жүрөсүз? Вокалды Эрлан деген байкеден сабак алып атам. Вокалист, мугалим. Күнүнө барып 1 саат, 2 саат вокалдан курс сыяктуу сабак алып, машыгуулар болуп атат. Жогорудагы сени сүйөм деген ырды айтып калдыңыз. Кандай, шаңдуу ырбы же жай ырдалуучу ырлардан? Шаңдуу, биринчисин шаңдуудан эле баштайлы дедик. Продюсер менен иштешип атам. Продюсер менен иштешкенде байланыштуу экөөбүз чогуу чечим кабыл алабыз. Ал дагы шаңдуудан башта, сүйүүдөн башта деди, макул дедим. Ошондой баштадык, экөөбүздүн чечимибиз ошол болду. Негизи эле кийинки ырларды баягы кээ бир ырчылар айтып калышат го, мен башында эле ушул жай ыр менен баштап алып, анан ошол нерседен чыга албай атам, анан деген сыяктуучу. Келечекте деле ошондой болуп болуш керек, шаңдуу болуп болуш керек көбүнчөсү. Өзүңүз ошого жакынсызбы? Мындай өзүңүз кандай? Шаңдууга жакынмын, шаңдуу жүрөм. Келечекте деле ооба жай ырлардан бир-экөөнү балким аралаштырышыбыз мүмкүн. Калганы шаңдуу менен эле кетет. Азырда жаздырып атабыз, жакын учурда ал да шаңдуу ыр, ал эски ырды эле жаңылап атабыз. Түшүнүктүү. Өзүңүз жөнүндө айтып бергиңизчи, кайсыл жактан болосуз? Мен өзүм Нарын областына байланыштуу эмгекчил айылынан болом. Караштуу, Нарын областына караштуу, байланыштуу. Эмгекчил айылынан болом. 4 тууганмын үй бүлөдө. 2 кыз, 2 эркек, эжем бар. Менден кийин 2 инилерим бар. Өзүм Нарын областында окудум. Нарында окудум. Андан кийин ошо окууга тапшырганда шаарга келдик, ошол менен эле шаарда калдым. Бул жакта, Бишкекте. Үй бүлөңүздөрдө ушул сиз сыяктуу чыгармачылыкка жакын адамдар барбы? Жок, мен үй бүлөмдө чыгармачылыкка жакын адамдар жок. Азыр ойлонуштуруп атабыз, мен иним менен да бир дуэт жаздыралы деп. Өзүмдүн бир тууган иним менен чогуу дуэт ырдап чыгалып деп атабыз. Ал чыгармачылыкка өзү кызыгат, кызыгуусу бар болгон үчүн эми азыр бир тууган деген дуэт жаздырып, ошо ырдап чыгалы деген кыялдарыбыз бар. Ал иниңиз мурда ырдап жүрдү беле же?
Жок, ал мындай жумуш кылып жүрүп, кыналдап ырдап калбаса, мындай кружокторго барып, кызыгып, өзү кызыгат, үйдө ырдап жүрө берет, мындай киришкен эмес бул тармакка. Анан мен ырдап баштагандан кийин Сезмеже, мен да ырдагым келип атат, Сезмеже деп калды. Анан ой макул деп бир дуэт жаздыралы деп ушу продюсер менен сүйлөштүк. Жакында Бир тууган деген дуэт жаздырабыз. Буюрса экөөбүз чогуу ырдап чыгалып деп атабыз. Түшүнүктүү. Демек, алдагы келечекте ырдап чыгайын деген ойлор бар экен да? Ооба, келечекте өзү ырдап чыгайын деген ойлор бар. Учурда студент, Юракадемияда окуйт бул жакта. Бир жагынан окуусунан кийин бул жагына да жетишпей, эки тармакты бирдей алып кетем деп атат. Түшүнүктүү. Чыгармачылыкта бул жагын сөзсүз түрдө ойлондуңуздар болуш керек. Стиль туурасында, ошол эле өзүңүздүн стилиңиз, кийим, келбет жана башка кандай болуп атат? Кандай элди таң калтырып, башкача бир чыгайын деп атасыз? Чачыңызды атайын ушинтип жасаттыңызбы же өзүңүздүкү эле тармалбы? Жок, атайын ушундай кылдым, өзүмдүкү тармал эмес, түз. Эми стиль чыкканда башкалардай эле Стилист менен иштешип атасызбы? Стилист менен иштешкен жокмун, продюсер менен иштешкенге байланыштуу. Продюсерим дагы, башкам дагы бардыгы, стилистим дагы бардыгы ошо продюсерим болуп атат. Бардык жактан жардам берген ошол. Команда болуп иштеп атабыз, ошон үчүн да бардыгын караган ошо белгилүү продюсер Канат Кадыржан менен иштешип атам. Канат байке карайт бардыгын. Стилиңизди да ал чечет. Ооба, бардыгы. Мына ушундай. Урматтуу көрүүчүлөр, сиздерде дагы суроолор болсо, бизге жазсаңыздар болот. 0508 400 100 номери аркылуу. Азыр биздин коноктон сиздерге суроо берилет. Ал суроого сиздер жооп жазыңыздар. Эгерде туура жоопту сиз биринчилерден болуп бизге жиберген болсоңуз, анда бизден белек бар 101дик дароо салып беребиз. Ошондуктан жөн эле отуруп биздин сурообузга жооп берсеңиз болот. Сизде даяр суроо жокпу азыр? Жок. Бир аздан кийин беребиз. Бираздан кийин берели. Даярданып туруп, суроону сизге беребиз. Бизден Сезим берет дагы, анан сиздер болсо жооп жазып эле дароо бизден 101дик утуп алыңыздар дейли. Негизи аз бизге ырдап бересизби? Азыр ооруп атканыма байланыштуу кийинкиге дайынданып келейин. Бир аз ооруп калыптырмын. Демек, азыр аткара албайсыз. Макул, түшүнүктүү. Ден соолук каалайлы. Азыр алдыда улантабыз. Сиздер болсо эч кайда алыстабай туруңуздар. Көрсөтүүбүздүн башкы демөөрчүсү Пиала Голд чайы. Биздин үй бүлөбүз жакшы көргөн мыкты чайдын жагымдуу жыты жана бай даамына жетиш үчүн алар эң жакшы жана жаңы чогултулган чай жалбырактарынан кылдат тандап алышкан. Үй бүлөңүз үчүн дайым эң жакшысын тандоого аракет кыласыз. Үй бүлөлүк түшкү тамакпы? Даамы менен жыпар жыты жакшыраак сакталыш үчүн атайын сиз үчүн таңгактадым. Пиала Голд көк чайы сүйүктүү тамактарыңыз менен мыктай калышат. Пиала Голд, чыныгы чай сүйүүчүлөр үчүн алтын стандарт. Программабызды улантабыз. Биз дагы Сезим айым экөөбүз азыркы учурда чай ичип, маектин үстүндөбүз. Суроолор болсо жазыңыздар. Ал эми азыр болсо сиздер үчүн Сезимден суроо бар. Сезим, келиңиз, көрүүчүлөр үчүн сурооңузду берип коюңуз. Логически оңой эле суроо берели. 2 күн катары менен жамгыр жаашы мүмкүнбү? Мына ушундай суроода бир жолу кайталап коюңуз. 2 күн катары менен жамгыр жаашы мүмкүнбү? Ойлонуңуздарчы. Негизи көп эле айтылып жүргөн суроо, сиздер билесиздер болуш керек. Биринчи болуп жазганга аракет кылыңыз. Экранда номерлерибиз турат. WhatsApp аркылуу биринчи жазсаңыз, биз 101дик салып беребиз. Андыктан чамдаңыздар дейли, урматтуу телекөрүүчүлөр, ким биринчи жазат болду экен. Ага чейин сиздер жазганча мен Сезим менен дагы суроолор менен кайрылсак. Сезим, негизи ырларды тандап атканда деле ошол продюсериңиз менен чогуу тандап атасыз болуш керек. Өзүңүз мындай ыр жазып, чыгаруу деген нерселер барбы? Өзүңүздөн чыккан, жан дүйнөдөн чыккан ырларды да аткарам деп. Балким убагы келгенде жазып, жан дүйнөмөн чыккан ырларды жазып чыгарып калам. Жок, мен ыр жазчу эмесмин. Ыр жазууга мындай кызыгуум болбоптур. Меники комузга, ырдаганга ошондой болчу да. Көбүнчө дастан ырлар, терме ырлар, ошондой ырларды угуп жүрүп,
ыр жазуу эч мындай акылыма деле келбептир. Атайын ыр жазайын деп даярданган деле эмескенсиз. Бул баягы бала чактан башталат го, бир өзүнөн өзү ыр жазгың келип жазгандар бар эмеспи, анан кийин тескерисинче жолуп кетет го. Түшүнүктүү. Ырдаганда сиз кыйын экен деп эдиңизби жогорудачы? Үн жаздырууну канча убакытта бир жаздырып бүттүңүз? Үн жаздыруу үчүн биздин 2-3 күн убактыбыз кетти. Кыйын экен. 2 күн барып жадыңыз, Ооба, бир күн барабыз, окшошпой калат. Кайра келебиз. Кайра эртеси барабыз, дагы бир жер окшошпой калат. Ошентип атып 2-3 күн убакыт кетти. Бир ырды үндү жаздырган эле. Бир ырды жаздырганы 2 жумадай убакыт кетет экен. Алырыңыз даяр да, Ал ырым даяр, YouTube'га чыккан. Ооба. Түшүнүктүү. Эгер сиз уга элек болсоңуз, кирип окуп баалап көрүңүз дейли. Көрүүчүлөргө азыр болсо биз тамаша рубрикасын көрүп келебиз. Биз болсо сону тамашадан кийин программабызды улантсак. Сезим, сизге да ушундай бир тамашага салган учурлар болду беле? Тааныштар арасында сизди тамашага салгандар? Жок, тамашага салган учурлар болгон жок. Кандай азыр боло элек. Сиздечи, сиз салып көрдүңүз беле? Мен салып көргөм, ооба. Кандай кылып? Бизге бөлүшүп өтүңүзчү. Мен бир тууган эжемди тамашага салып көргөм. Биз эми балалыкта биз ата-энебиз өтө катуу кармаган үй бүлөлөрдөн болчу. Анан бизге кетерде да эжем экөөбүзгө жумуштарды бөлүп жазып коюп ушинтип кетчү. Анан ал кылган жумушту мен кыла албайм, мен кылган жумушту ал кыла албайт, ушундай болчу. Анан бир күнү экөөбүздүн жумуштарды эле алмаштырып кетти. Анан эжем, сен меникин бүтүрө кал, сен билесиң, мен сеникин бүтүрө калайын жумуштарыңды деди. Анан мен эжем жумуштарын алдыга берген жумуштарын бөлүп бүтүрүп койдум. Биз аябай коркот болчубуз да. Эжем бүттүңбү, эмне болду сурады. Өзү деле караган жок, экөөбүз тең балабыз ойноп кетебиз. Бүтүрдүңбү жумуштарды, эмне болдуң деди. Жок, мен бүтүргөн жокмун. Коркуп ал эмне кылганда анын жумуштары уйсаамай болчу, ушундайлар болчу. Коркуусунан ыйлап уже неме калтырап титиреп калган. Бизде өтө катуу кармачу мага. Анан бардык, карадык, үйдөгүлөр келди, өзү уйду саган жокмун десем да, ал деле бала экен да барып караган жок. Садуу саган жок, коркуп отурат. Мен сая албайм по-любому деп. Үйдөгүлөр келди, дайынданып атат, азыр таяк жейбиз деп. Барып бир тамашага салганым ошо болду. Кылып койгом мен ал жумуштарды. Аны көрүп, кийин анан сүйүнүп, азыркыга чейин айтып өтсөм, мен аябай коркуткансың деп. Катуу тарбиялаган деп калдыңыз. Кандай үй бүлөдө чоңойгонсуздар? Ата-энеңиздер кандай кесиптин ээлери? Мен ата-энем өздөрү жеке иштери менен эле, жеке иштери. Катуу тарбиялаган. Бизде мамам бизде 2 кыз болгон үчүн, эжем экөөбүздү мамам тарбиялачу. Атамдын ушул убакка келип бир да жолу мындай катуу үн чыгарганын, катуу сүйлөгөнүн уккан эмеспиз. А менден кийинки 2 инимди болсо атам тарбиялады десек болот. Аны сабаганын, урушканын көрүп калабыз. Бизде болсо мамам бардык жумуштарды кылдырчу. Эшикке чыгарып эркектин да жумушун кылдырчу, уй саадырчу, короолорду тазалатчу, картошка каздырып, ошол бүт жумушту кылдырчу, үйгө киргизип, үйдүн жумуштарына чейин кылдырчу. Анан өздөрү биз кичинекей кезде Бишкекке көп кетишет эле да. Бишкекке кетип аткан учурда жумушту мамам бир тетрадька жана 6 барактуу дептерге полностью жазып кетет болчу. Бул сенин жумушуң, бул сенин жумушуң. 3 күнгө кетип атса 3 күндүк жумуш жазып кетет болчу. Ал келгенче бүтүрүп коюшубуз керек болчу. Ойногонду, андай мындайды көп мындай саат менен кылчу, чектелүү болчу. Окууга 8:30да кетебизби, 1:30да окуудан чыксак, 1:45де үйдө болушубуз керек болчу. Биз ошондой тарбияда өстүк. Эгерде кылбай калсаңыздар эмне болчу? Таяк жечүбүз. Кадимкидей таяк жаучу, бирөөбүз жумуш кылбай, бирөөбүз мисалы мен кылдым, эжем кылбай калса, экөөбүз по-любому окшош эле жечүбүз. Тизип алып экөөбүздү бирдей салачу. Ошондой. Ошондуктан бири-бириңиздерди дагы контролдоп турчу экенсиңер. Сен кылдыңбы деп? Ооба, сен кылдыңбы, мен кылдымбы, бири-бирибизди жаап жашырып турчубуз да. Түшүнүктүү. Азыркы учурда жеке жашооңуз кандай? Жеке жашоомдо азыркы учурда бойдокмун. Турмушка чыга элексиз? Жок, азыркы учурда бойдокмун. Качанга пландап атасыз? Азырынча планда жок, пландай элекпиз. Пока чыгармачылыкка кириштим. Эми аябай иштей эле деп атабыз, буйрулса, алдыда убакыттарда убакыт көргөзөт. Азыр өзүм жеке жашоомдо деле адамым жок.
убакыт көргөзөт. Кандай ойлоносуз, мисалы, чыгармачылыкты баштап алдыңыз, сүйүү келип калса дейли, турмуш куруп калдыңар, жолдошуңуз урдаба десе эмне дейт элеңизчи? Жок, мен алдын ала ырдайм деп туруп, пландап туруп анан турмушка чыгасызбы? Алдын ала менин бул балалыктагы ыялым болгон үчүн алдын ала пландап туруп турмушка чыгам. Сизди колдогон адам керек экен демек. Мени колдогон адам керек. Мына ушундай, урматтуу телекөрүүчүлөр, суроону дагы бир жолу кайталап койсоңуз, жана биз ага келген жоопторду карап жыйынтыгын чыгаралы. 2 күн катарынан жамгыр жаашы мүмкүнбү? Мына ушундай суроо, урматтуу телекөрүүчүлөр, бизде 2 мүнөттүк гана убакыт калды, андыктан бизге жоопту жазганга аракет кылыңыздар дейли. Бизде каалоо тилектер келген экен, сезим ийгилик каалайм, нарындан эжең деп жазыптыр, 20-14 менен бүткөн абонент. Бирок кайсы эжеңиз экенин жазбаптыр. Билбейм мен дагы. Нарында көрүп аткандар бар болуш керек, Менин үй бүлөм өзү ата-энем көп көрөт бул каналды. Биздин каналды кызыгып, сиздин каналдарды көп көрөт. Качан барып карасам эле мамам көрүп жаткан болот бул каналды, жакшы көрөт. Кинолорду, жакшы программалар, передачалар болот деп. Демек, сөзсүз түрдө бүгүн сизди көрүп атышыптыр да, Көрүп атышса керек, мен айтпай эле келдим. Айка жаксызбы? Көрүп атышса керек. Жакшы. Кийинки билдирүү бар экен. Салам, ийгиликтерди каалайм, эмне деген ыр угалы YouTube'дан деп жазыптыр. 19-33 менен бүткөн абонент. Сени сүйөмүн деген чыгарма Сезим Болотбекова Соло медиада. Мына ушундай. Кийинки билдирүү бар. Азаматсыз сулуу кыз экенсиз деп жазыптыр. 50-19 менен бүткөн абонент. Рахмат. Кийинки дагы бир каалоо тилек бар экен. Ийгилик каалайм, канатка дагы салам жолдоп кой дептир. 50-03 менен бүткөн абонент. Рахмат, салам жолдоп коебуз. Ал эми азыр болсо жыйынтык чыгарсак, сиздер тараптан жооптор келди. Жооп азыр окуп берем. Жооп себеби 2 күндүн ортосунда бир түн бар деп жазыптыр. Биринчилерден болуп жиберген 99-67 менен бүткөн абонент. Бул туура жооппу? Туура жооп. Туура жооп. Сизди кол чабуулар болсун. Андан сырткары дагы бизде туура жоопту жазган. Жооп деп жазыптыр. Жок, себеби 2 күндүн ортосунда бир түн бар деп 92-80 менен бүткөн абоненттагы сиз туура жазгансыз, бирок бир аз кечигип калдыңыз. Сизге Сезим чоң рахмат келип бергендигиңиз үчүн. Дагы ийгилик каалайбыз чыгармачылыкта. Бул бизден сизге Пиала Голдтон сонун делегибиз болсун. Жана Келчай Чейле программасына дайыма келип туруңуз дейли. Сизге ырайчылык билдиребиз. Урматтуу телекөрүүчүлөр, биз көрсөтүүбүздү жыйынтыктабайбыз. Кийинки эфирден көрүшкөнчө амандыкта болуңуздар.